используется от глаголов. Асланбек Умаров Мазейт участкасынан Кыргыз-Тажик чегарасын аралап Орто Боз айылына мектепке келет. Чегарадагы кандуу окуя анын жүрөк учун алгандыктан үйгө кайтууну ойлонот. Асланбек коркуу сезими менен мынтип 7 жылын өткөрүп жиберген. Өзгөчө кыш айларында сабак аяктаган соң кеч болуп кеткендиктен ата-энеси санаага түшөрүн айтат. Мындай учурда балдарын мектепке чейин узатып келген ата-энелер көп эле болот. Ошондуктан биз чегара маселеде ушундай тажиктар ушундай иш кылып аткан болсо, биз ал жерден коркуп өтөбүз, коркунуч сезимдер болот да, бардыгы эле ушундай бизге чегараны чечирген жакшы болот. Азыр деле коркуп отурабыз. Кайтып кетерин ойлойсуң, азыр келаткан адам үйдөн чыкканда эле кантип келем, азыр не болот экен, не болуп кетет экен деп ойлоп келесиң, тажиктар алдында болсо каяга салышыңды билбейсиң, ошол боюнча эле келе бересиң, не болорун билбейсиң. Баткен районунун Көктерек, Мазейт, Таштумшук айылдарындагы окуучулардын мектепке барып келүүсү кооптуу. Айылдагы көчөнүн бирөө Кыргызстанга таандык болсо, экинчиси Тажикстанга тиешелүү дешет жергиликтүүлөр. Мындан улам жыл өткөн сайын чегарадагы тилкелердеги чыңалуу күчөп, эки тараптуу жаңжал токтобой келет. Мисалы, мына ушул жолдон балдарыбыз садикке барат, мектепке барат. Биздин мектеп наркы Орто Боз айылында. Эми барып атканда бизде мына жолдо проблема өтө көп. Эми мындай өзүң кетип атсаң дагы жолдон өтүп кетсең, тажиктар тийишет. Бардыгы жолдон өтүп кетип атып, же таш ыргытып коюп, же ышкырып бир белелер кылып, короче, тийишет да. Мисалы, окуучу кыздарыбыз бар. 10-11 класс кыздар бар, мисалы, 5-6 класс кыздар бар. Тажиктар жашы, катасы бардыгы тийишип өтөттөр булар. 29 апрель күнү Кыргыз-Тажик куралдуу кагылышуусунан улам Орто Боз айылында жайгашкан Жолдошбай Момунов атындагы орто мектебинде жабыркаган снаряддын жарылуусунан мектептин 22 терезеси талкаланган. Окуя болгон күнү мугалимдер окуучуларды шашылыш түрдө үйлөрүнө жөнөтүүгө жетишип калган. Бир аз убакыт өткөн соң айылда ок атуунун үндөрү угулуп, жергиликтүү тургундар коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Ушул тапта абал туруктуу болгондуктан окуу процесси кадимкидей жүрүп жатат. Мазейттин жеринен 22 окуучу келет. Жалгыз Өрүктебизди, Көктеректебизди 19 окуучу келет. Таштумшуктан 4 окуучу келет. Ар бир класстардан негизинен 4төн, 3төн, 5тен балдар келбейсиздер. Эми келбеген себебин өзүңүздөр билесиздер. Бишкекке кетип калган, тоого кетип калган окуучулар бар. Дагы эле качып жүргөн ата-энелер бар, ушулардын балдары. Бул аймакта окуучуларга аяр мамиле жасоого өзгөчө көңүл бурулган. Ошентсе да чегарадагы окуядан бери окуучуларга психологдун кеңеши керек болуп турат. Тилекке каршы мындай адис жок болгондуктан балдарды болушунча өз эркине коюп, мектеп жамааты алардын коопсуздугуна маани берүүдө. Биздин балдарыбызга психолог келип, кичине психосоциальный поддержка кылып, ошол психологический жактан дагы кичине жардам берип, мындай балдарды каратаң деп биз ошого көп жолу кайрылганбыз да ошол боюнча. Эми биз болушунча как мугалим катары, как психолог катары балдарды ошол сабакка кечигип келсе, же болбосо келбей калса дагы биз аларга эч качан катуу мамиле кылбайбыз. Себеби алар өздөрү психологически уже стресске батып калган. Ага дагы биз кошумча психологический стресс кылышты каалабайбыз дагы, аяр мамиле жасайбыз сөзсүз. Чегарадагы куралдуу кагылышууда Көктерек айылындагы 18 турак үй тажик тараптан өрттөлүп жок болгон. Мындан улам окуучуларды окуу куралдары менен камсыздоо мектеп фонду тарабынан ишке ашырылып жатат. Окуу китептерине болгон муктаждык болсо курч бойдон калууда. Нурзат Кабулжан кызы, Куштарбек Абдикар уулу, Алтын 5 жаңылыктары.